Мгм. Окей. Так, менин графигим сиздерге көрүнүп атат. Көрүнүп атат, Мен бир ката карап коеюн. Окей, көрүнүп атат. Мен сиздерге биринчи сабакта технический анализ баштагам. Бул биринчи сиздер менен валюталарга өткөнбүз, валютный параларды бул жактан инструменттерди именно биздики форекс болгон үчүн валютный параларды жаттаңыздар, тикерлерине, мисалы евро-доллар, фунт-доллар, USD-CAD, USD-иена, USD-франк, AUD-USD ушул сыяктуу жалпы 30 валютный параны жатка тикерине билишиңиздер керек деп. Анткени биз алфавит жаттагандай эле бул нерсе бизге керек, анткени биз ушул инструменттер менен иштейбиз. Эми ушул инструменттердин ичинен бүгүнкү күндө трейдерлер Кыргызстанда эң көп колдонгон инструмент бул алтын, HAU USD. Бул валюта эмес достор, бул металл. Дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетейин, бул металл. Анан биз именно TradingView'да иштегенде алтынды Оанда поставщик график менен иштейбиз. Анан кийинки тема мен сиздерге трендовый линияны жөнөткөм достор. Бул тренд сызыгы. Тренд это направление рынка. Рынокто баалар өсөт, түшөт же мен өчүртайын, өсөт, түшөт же базар нейтральный флет абалында, свечной коридор абалында туруп калат. Өскөндө биз бычий тренд дейбиз, ал эми түшкөндө медвежий деп атайбыз, түшүүчү тренд деп, мисалы базардын түшкөн абалы. Ал эми бул болсо базардын нейтральный абалы, флет. Базар өйдө да кетпейт, ылдый да кетпейт, ортодо туруп калат. Бул учурда биз соода кылбайбыз. Бул дневной таймфреймдеги флет болгон үчүн рынок аябай жакшы атаар топтогон, аябай жакшы күч топтогон дегендей, дальше өйдөгө кетиши үчүн. Андан кийин сиздерге биз уровень деген темалар жөнөткөнбүз. Уровень рынокдогы до жана каршылык деңгээлер, зона сопротивления и зона поддержки деген теманы жөнөткөнбүз достор. Эгерде ким көрүп чыккан болсо, азыр уже түшүнүп эстеп атат. Мында биз аныктап алабыз зона сопротивления. Бул жерде бул азыр алтындын текущий графиги, азыркы учурдагы өзүбүздүн классикалык анализге таянып турган болсок, бул жерде именно мен азыр герчиктин стратегияларына таянып айтам. Бул жерде самый сильный уровень бар. Анткени биринчи жолу 11 августта уровень пайда кылган, андан кийин биринчи ложный пробой, экинчи ложный пробой, могу ложный пробой и пин бар либо молот деп да атап коюшат. Свечной анализ дегенде бар достор. Булардын өзү рыноктун уже разворот алып атат деген бизге белги берген. Бүгүн эртең менен бул график эртең менен пайда болду. Эртең менен рынок сел кетет деген. Биз жана прямой эфирде бул жерге чейин жанагы акча иштегенбиз. Эми бул график каяка чейин барат дегенде, биз бул жердеги график зона поддержканы колдоо деңгээлин белгилей алабыз достор. Бул жерде герчиктин стратегиясы айткандай, уже рынок пробитие кылып атат. Эгерде 14 мүнөттөн кийин свеча ылдыйга жабылган болсо, уже сигнал бизге сел ылдый кетет деген. Эми канчалык каяка чейин кетет деген вопрос болсо, биздин астыбызда дагы сильный уровень бар 4315-те. Бул жерде дагы W модель кылып кеткен базар, ложный пробой рынок дагы зона поддержканы жара алган эмес, 4315ке келиши мүмкүн. Азыркы баа 4354, 4315ке чейин биз алтында жакшы пайда таба алсак болот. Эгерде бул уровеньди дагы жарып кете турган болсо, анда биз кийинки уровеньге чейин take profit коюп 4223 достор, бул жерде 100 пункттан ашык акча иштегенде дагы достор $0.1 менен $100 возможносту бар. Бул азыркы учурдагы алтындын графиги достор. Өзү негизи алтын рынокто самый сложный инструмент. Түшүнүү кыйын, бул жакта иштеш кыйын. Билбеген трейдерлер үчүн бирок, профессионал трейдер үчүн самый
түшүнүктүү эң көп пайда таба турган инструменттердин бири дагы золото. Биз азыр өзгөчө бир стратегияларга таянган жокпуз, волшебный свечаларды караган жокпуз, жөнөкөй эле трендовый линия и жөнөкөй эле бул жерде тренд деп коеюн, уровеньдерге таянып, мына бул жерде мен силерге тренд линиясы алган жөнөткөндө тренд линиянын кесилиши жана ретест боюнча айтканбыздар. Бул жерде как раз ошол стратегия иштеди. Рынок пробития кылды, эртең менен ретест берди, базар ылдыга чыгып кетти. Жөнөкөй эле классикалык анализ менен силерге азыр рыноктун кайсы жакка жүрүшүн көрсөтүп бердим. Эгерде мен зылка чыган болсом, убакытка достор, орто убакытка 4223 чейин почти 130 пунктка чейин тейк сделка кармап, $130, $0.01 лот менен $130, $0.10 лот менен $1300 иштей турган сигнал сделка кылмак. Ошондой сигнал берип атам. Жөнөкөй ушул эле нерсени аткарсаңыздар, анда сиздер технический анализди жакшы билген болосуздар. Мен силерди көрбөй коюп атам, бир катар карап коеюн. Эмне болуп атат? Окей. Окей, жазгандар жок экен, Мен көрбөй турам. Всё. Так, түшүндүрө алдымбы, достор? Кимде түшүнбөгөн суроосу бар? Сүйлөйм десеңиздер, микрофонду жандырып туруп сүйлөсөңүздөр болот. Окей. Так. Сүйлөйм десеңиздер, микрофонду жандырып сүйлөсөңүздөр болот. Саламатсызбы, эжаным. Ошондо стоп-лосс аябай чоң болуп калабы, 30 мүнөт болгондо? Стоп-лоссду азыр канча пункт экенин эсептейбиз? 4358. Ооба. Так, стопту кыскартып койсок болот. 58 болсо, 88ге койсок, ошондо 30 пункт норма болот. Эгерде азыраак депозит менен кирсеңиздер, 30 пункт коюңуздар. Телеграм. Всё. 0.01 менен деле 30 пункт уже минус $30 болот. Ал эми плюс 130 болуп 1ге 4. Почти. Риск соотношения 1ге 4 болот. Так, дагы түшүнбөгөн сурооңуздар барбы? Силер түшүнбөгөн сурооңуздарды жазыңыздар, же болбосо микрофон жандырып айтсаңыздар. Эгерде ончукпай отурурсаңыздар, такыр түшүнбөдү деп түшүнөмүн. Сабак такыр түшүнүксүз болду деп ойлойм дагы. Мында сабакты жапкан туура келет, достор. Жана азыр биз ошондо сел кармай берсек болот да, 4315ке чейин, Чоң рахмат. Мен кечирээк кирип калып сабак сакталабы? Сабак сакталат, достор. Рынок сонун кетип атат. Сабак сактап жүктөймүн Telegram каналга. Хорошо, рахмат. Так, суроо бар? Ошондо бул кандай анализ болуп калды? Эми тренд линия боюнча эле классика болуп калдыбы? Классика, обычный классикалык анализ. Фитилдерден чийдиңиз да ошондо тренд линияны? Ооба. Всё, рахмат. Дагы кимде кандай суроо бар, достор? Вот сиз баштагандачы анализди 4 сааттыктан баштайсызбы же сразу 30 мүнөттөн баштайсызбы? Азыр биринчи 15 мүнөттөн кылып, анан 30 мүнөттөн кылдыңыз го, ошону кандай кылып баштайсыз? Мен таймфреймдерди комбинация кылганда всегда
бирге карайм, потому что дневка менен жүрөт экен. Дневканы карайм, андан кийин жарым сааттык өтөм. Эгерде 4 сааттыкты карасам, сразу 15 мүнөткө өтөм. Эгер 1 сааттыктан карасам, 5 мүнөттүк өтөм. Бирок көбүнчө интрадей болгон үчүн жарым сааттык таймфреймде иштейм. Вот ошол интрадейл дедиңизби, ошол Day бир trading. күндүктүн ичиндеги эмеде, Бир күндүк. анализде. Бир күндүк ичиндеги анализ эмес, бир күн ичинде сделка. Мен мисалы бир күн ичинде жабам сделканы. Экинчи суткага калтырбай. Түшүнүктүү. Дагы кимде кандай суроосу бар? Так. Бул ай маркетсте иштеп атасыздарбы? Же кайсысында? Амаркет хоть мен негизги да 3 жылдан бери Амаркетте иштейм. Азыркы реальный счетум дагы Амаркетте. Саламатсызбы Айжан. Азыр мен просто кирип калдым. Азыр алтында ошондо реалда отурабы, времяда отурабызбы, э? Ооба. Азыр шортко ошондо мен неме түшүнгөн боюнча шортко койдуңар, э, бул эмени, сигнал. Селге. Жарым сааттык да, таймфрейм. Жарым сааттык. Сизге график көрүнүп атабы? Ошо мен кичинекей болуп телефондон көрүп атам, ошон үчүн жакшы көрө албайт эме кылып атпаймынбы. Жарым сааттык. Дагы кимде кандай бар? Азыр могу ошол целге кириш үчүн ТВХны издеп туруп анан кириш керек да, азыркы маалдачы. Момент азыр. Болду. Достор, ТВХ бар. Мен уровень проведя кылды го. Азыр айдын ортосу рынок стабильно кыймылдайт. Тем более геополитика дагы стабилизация болуп калды, достор. Рынок азыр аккумуляционный стилден чыкты да. Дистрибуцияда кыймылдап атат. Жакшы иштеп алсак болот. Дагы кимде кандай суроолору бар? Новичоктор, достор, сиздер түшүнөсүздарбы менин эжемде айтканымды? Саламатсыздарбы? Мен дагы кечирээк кирип калдым да. Анан так түшүнө алган жокмун эменичи, анан бул сабактардан түшүнүп көрүп алсак болот да. Мен могу стоп лосс дегендерден ошо эмекти алган жокмун да, кандай ачылат, кандай жабылат. Ссылка айтуу боюнча видеосун жүктөгөнмүн каналга. Стоп лоссту MetaTrader 5тен коесуз. Тейкти да жактан коесуз. Риск соотношение прибыль 1/3 коюшуңуз керек. Мисалы $1 рисковать этсеңиз, $3 пайда табышыңыз керек. Ошолордун баары сабакта окутулган да, мен да ошо жумуштан эметилип такыр. Сиздер ошо көрө элексиздер да сабакты. Мен ошону көрүп элекмин, ошо жазылганбы, эмеге жиберилген да. Анан азыр ошо жумуштан бошоп келип ошо көрүп калдым. Кояш болуп эле такыр ошо эле. Ошо көрүп чыгыңыз, баары бар каналда. Так, дагы кимде кандай суроолор бар, достор? Кимдер сабакты толук көрүп чыкты каналдагы? Саламатсызбы, Айжан, кандайсыздар? Саламатсызбы? Мына жерде эң таймфреймдин кайсынысы менен стратегияда иштесек болот? Мисалы жарым саатта 15 мүнөттү айтышты, же 1 сааттыкта иштеген жакшы болот. Анан зоналарды, тренддүү линияларды кайсы таймфреймде чийип алсак болот дегендей. Эгерде скальпер болсоңуз, эң бирде кыска убакытка иштейм десеңиз, интрадей кылам десеңиз жарым саатта, анан узак убакыт карамайм десеңиз 4 саатта иштесеңиз болот. Бул стратегияңызга жараша, стиль торговляңызга жараша болот, депозитиңизге да жараша болот. Мен бирок жарым саатта иштеймин. Менин студенттерим көбү дагы жарым саатта иштешет.
Yarım saat мындай ортодо, өтө да узак эмес, өтө да кыска эмес. Дагы кимде кандай суроосу бар? Достор, могу реальный шоттун видеосун көрүп реалга өткөндөр барбы же дагы деле өтө элексиздерби? Мурда онлайн курс сатканда группага жазышат эле да. Кыргыз эли үчүн бесплатно кылып койсоң болот деп. Соопчулукка дагы иштейсиң депчи. Ошону кылдык да. Аны ошондо көрбөпүздөр. iMarket'e катталдым да. Тиги паролдор жазылып турат да, паролдор эмне роль ойнойт? Пароль эч жака деле коюлган жок тиякта, турат да пароль кабинетте. Шот MetaTrader'ге улаганда керек болот пароль. Анан личный кабинетке киргенде экөөнүн пароль эки башка болот. Ал парольсуз кире албайсыз, ал керек. Мен кирип атам да жөн эле, анан таң калып атам да, ал пароль жок эле. Сиз бир скриншот жөнөтүп көрүңүзчү, эми туура кирип атат экенсиз көрүп коеюн, эмеге, Телеграмга. Эмнесин жөнөтөм ошондо? Ошо кирип аткан кайсы приложенияга кандай кирип атасыз? Экөөнү Паролду мен кайсынын айтып жок, паролду өзүм койгом экөөнө тең элечи. Анан тиги iMarket'те бүгүн регистрация болдум да, анан эмеге почтага эмеге келип атат да тиги паролдор. Мен кабинетке жөн эле кирип атам да. Кабинет, ооба, кабинетке сиз койгонсуз. Аны менен кире бересиз. Берки почтага келип аткан паролдор барго, ал эме MetaTrader'ге шот улайсыз, ошондо керек болот. Рахмат. Market'ке регистрация болгондо сиздерге Өзбекстандан аккаунт менеджерлер чалышат. Сизге чалдыбы? Жок, чалган жок. Сиз верификациядан өтө элексизби? Өттүм. Өттүңүзбү? Экөөнүн тең өттүм. Чалганды албай калгансыз иш кылып чалат да, чалган болсо чочубаңыздар. Трейдинг боюнча маалымат барбы деп. Бир номер келиптир, мен албай калгам да, ошолор чалса керек анда. Ошондо окшойт. Мындай, булар мошенник окшойт, т.п. деп, короче, чочубаңыздар. Кимден окудуңар десе, ошо Айжананын бесплатный курсунан окудук деп айтыңыздар. Анан да эмне дейт, адекватный эле суроолор беришет. Просто реально өзү катталдыбы же бот катталбы, менеджерлер бир катар текшерет. Сиздердин шотуңуздарга доступ албайт, акчаңыздар чогуруп кетпейт дегендей. Ал жагынан кыжалат болбойсуздар. Так, кимде кандай суроосу бар? Технический анализ боюнча, теханализ боюнча достор. Азыр могу 30 минутта менен иштемей атпайсызбы? Ошондо хаммер же свечалар барго? Эме разворотный ошо свечаларды карайсыңбы? Азыркы мисалы 30 минутада жаңырган акыркы свечаны хаммер деп эсептесек болобу же? Хаммер деген жана утренний звезда, вечерний звездабы? Же пин барбы? Ооба. Азыркы 30 минутанын акыркы свечасы кандай свеча? Обычный свечабы же ошо бир эме береби? Свечной анализге карайм. Хаммер деңиз, скорее всего, эмени айтат, пин барды айтат окшойт. Ошо мен хаммер деп биз ошо хаммер деп. YouTube'дан үйрөнгөн окшойт. Ооба. YouTube'дан хаммер дейт. Ооба, хаммер, бирок бул азыр мындай подтверждениясы болбосо разворотной свечага кирбейт да. Эгерде хаммер трендтин ортосунда келсе, анда роль ойнобойт. Трендтин башында келсе, уровеньдерде келсе, анда роль ойнобойт. Группадан сабактарды жаңы кошулдук да, ошо көрүп чыкпасак.
жакшы билбейбиз да. Рахмат бесплатный сабактар үчүн. Достор, бесплатный, кстати, бесплатный сабактар өчөт. Унутпапмын. Канча убакыттан кийин өчөт? Ушул жума өчөт да, суббота күнү. 2 жума болду окшойт. Хорошо, жетишип көрүп калалы. Ага чейин көрүңүздөр, жетишиңиздер. Биз мурда бул мына платный курсту окугандар билет, достор, ушул сабактар менен бесплатный курстар сатканбыз. Бирок ал жакта ушундай түз эфирлер болот эле, через азыр дагы уже түз эфир болуп атат башка группага. Түшүнбөгөн суроолорду бышыктап, графиктен көрүп, тапшырмаларын текшерген үчүн эффективный болгон да. Азыр биз кайтарым байланышы жок эле просто слив кылдык. Ой, бесплатно берчи мага, акчам жок деп личкама чыгып тута бергендер, пожалуйста, көрүңүздөр. Сиздер үчүн полезный болот деп ойлоймун. Пайдаланыңыздар. Только пайдаланыңыздар. Андан кийин бизде Мод Капитал деген открытый дагы каналыбыз бар, публичный. Ал жакта дагы сигналдар берилет. Мисалы, мына бүгүн 4-күн лайв трейдинг болду. 4 күн подряд реальный счету барлар иштешти, реальный депозит менен отургандар отурду, карап, бирөөлөр пайдаланды дегендей. Бул жака дагы акчам жок десеңиздер, минимальный азыр XM'ге $20 болуп калган, достор. Мурда $5, $10 менен пополнение кылышат эле. Азыр XM'ге, XM брокер компаниясына $20 минимальный пополнение, $20 менен көрүп, ал жак $20 менен достор көп пайда таппайсыздар. Иллюзияга киргизбей, вообще болуп кетпейсиздер, бирок иштеп көрөсүздөр да, трейдинг кандай экенин, реальный счетто иштеген кандай эмоцияларды берет, ошону көрсөңүздөр болот. Маркетске каталам десеңиздер, ал жака $100 пополнение кыласыздар. Эми бул сабактарды жөн эле көрүп, ушундай экен деп койбостон иштетиңиздер. Мындай реальный счет салып, сделка ачып көрүңүздөр. Трейдингдин канчалык татаал экендиги, эмоционально оор экендиги, жоопкерчиликтүү экендиги, при этом тапкан акчаларыңыздар кандай приятный экендигин реальный счет менен иштеп көргөн, жөн эле көрүп койгондон пайда жок. Бирөө суроо берем деди. Мен билгенде вот XM өтпөшмүн торговый. Ошол бармын да, башка регистрация кылгам да. Ошону мен мисалы сага регистрация кылсам ичинен эле счет ачасыз. Мен видеосун жүктөп коем каналга. Ичинен эле счет ачып туруп эле Мод Капитал деп жазып коесуз. Код партнера деген Мод Капитал. Эгерде мисалы азыр акыркы күндөр билип атасыздар, Инстаграмдан дагы, Телеграмдан, группалардан кетип атат, XMден акча чыкпай атат. Жана счетумду блоктоп койду, дагы тигиндей мындай деген проблемалар Өзбекстанда аябай көп болуп атат да. Ошондой учурларда партнердун кереги тиет. Акча чыкпай калган учурда ошол себебин аныктаганга, акча чыгарганга партнердун жардамы тиет. Айрым эме да, кандай дейсиз? Сен ошол эле XM эле торговля, ошол эмелерде башка Маркетте. Мен өзүм Маркетте иштейм, бирок недавно XMге уландым. Маркеттен башка дагы башка барганда каттап иштесек болобу негизи? Боло берет, мисалы кайсы брокер? Мисалы үчүн мен Fix Pro'дон эле иштейм да негизи, бат акчаны салганга да чыгарганга да бат да эбай. Forex Pro'да иштеп көргөн эмесмин, байке. Если иштеп көрсөң, спред комиссияларын айтмакмын. Бул экөө тең эле ишеничтүүбү ошондо? Азыр. Мен бир нерсе айтайынбы? Мен былтыры 6-7 октябрда Дубайда Forex Expo 2025ке баргам. Ал жер брокердик компаниялар, поставщик ликвидности, проб компаниялар, мындайча айтканда Forex'ин артында кыймылдаткан бардык компаниясы болгон. MetaTrader келген, MetaQuest Trading View келген. Ошонун ичинде Markets да болгон, XM да болгон, бирок Forex Pro'ну көргөн эмесмин да. 2 күн катышканмын, өтө чоң холлдо болгон. Күн сайын ошо ар бир брокерский компаниянын бутигине барып, эмелер менен таанышып, Центральный Азияга кызмат көрсөтөсүңөрбү, спред канча, вывод пополнение кандай болот, кайсы способ менен канча убакытта болот деп баарын тактагам. Ошондой Центральный Азияга кызмат көрсөткөн аз эле брокерлер бар.
A-Markets бар, XM бар, мына недавно DuPoint кирет, өзүбүздүн лайтинанс бар, локальный брокерибиз, Libertex бар, Exness бар бизде. Exness да бул өзү чоң брокер достор, европейский чоң брокер, просто Центральный Азиядагы IB партнерсасы бир аз слабыйраак иштейт да. Ушундай. Дагы сурабайын дегем го. Вот мен трейдингти билем да, мындай как что делать да. Анан вот анализди мен эми билбейм, вот айтам да. Сен торговать этип атпайсыңбы? Сен иштегенде сен сигналдарды алып, сен менен кошулуп торговля кылсак болбойбу да? Вот. Бизде клуб бар достор, ушундай биз менен чогуу торговля кылып турган закрытый клуб бар. Ал жерге $1200 годовой подписка, айына $100. Айына $100, $1200. Ал жакта плюс сабактар болот, түз эфирлер болот, прямой лайф трейдинг болот и сигналдар болот. Ал жак уже платный болот достор. Анткени ал жерде балдар күн сайын графикте отуруп, силерге анализ жөнөтөт, до и после жөнөтөт. Мен ал жака лично өзүм фундаментальный анализ, анан психология трейдинга ошо эки бөлүктү караймын. Мен мында биринчи жолу мында анан уларда плечо деген болобойбу? Болот. Любой брокерде болот. Бирге экөөндө тең биргемин. Сиз жанагы бизге жана паралар керек болот, жаттап алыш керек болот. Группа ачтып аласызбы ошону? Эми алсаңыз жаттап алат элек да, кайсы паралар болуш. Таштаганмын Телеграмга. Карабапсыз да. Карасаңыз сигнал группа канча бар? Кандай дейсиз? Группа сигнал боюнча группаларыбыз бар деп атпайсыңар, ошол группага кошулуу баасы канча болуп атат? $1200. Годовой подписка бир жылга. Бир жылга $1200 айчы бир айга? Айлык жок достор. Айлык жокпу? Айлык жок. Ал жакта гарант барбы? Аны утуп алабызбы? Жөн эле ата мен көргөм да сигналдар менен пробовать этип канча-мынча ал аркылуу тура эмес коюла керек кийинде болгондо. Мындай клубдун өзгөчөлүгү достор, бул обычный сигнал канал эмес, ал закрытый комьюнити. Ал жерде разгон жок, конкретный анализ берилет и бир эле сделка стоп лосс менен берилет, take profit менен берилет. И бир сделка RR, риск соотношение прибыль 1/3. Стоп алсаңыз, допустим, $30 стоп алсаңыз, take алганда $90 аласыз. Риск менеджмент сакталган үчүн ал жактан слив болбойсуз. Эгерде өзүбүз кирген жерден мына сделкага кирдик деп туруп беребиз. Өзүбүз кирбей эле сиздерди мындай түртүп койбойбуз. Мен унутуп калдым деп айтайын. Бир баланын видеосун жөнөттүңүз го, аныкы секунд менен иштейт экен. Анын стратегиясы вообще эле башка окшойт, сиздикине окшошпойт го дейм. Вот, биздики сиздики длинный позиция дейм да, ошо бир эле жолу бир жолу ачабыз бир күндө и все. Трейдинг. Эми достор, жакшы суроо бердиңиз. Кайсы банктын жөнөткөнүн билбейм. Бирок мындай разгон көп сделка кыска убакытка чыкканда риск өтө жогору болот. Разгон кылганда full margin деп коет. 100% риск менен кирет. 100% риск менен киргенде ал жерде риск менеджмент иштебейт. Бир эле жол пан же пропан либо кетесиң. Экинчиден эмоциональный фактор. Трейдердин эмоциональный факторун караш керек. Сделкага кирип атканда трейдер адаттагыдан сырткары эмоция сезип баштайт. Либо ач көз болот, либо стресс болот, либо адреналин. Эгерде кайра разгон кыла берсе, анда стресс көбүрөөк алат. Анан разгон кылгандарда риск менеджмент сакталбаган үчүн канчалык көп сделка кылса дагы баары бир айдын аягында минусқа чыгып калышат. Ошол үчүн андай скальпингке, разгонго кызыкпайбыз. Если вот просто трейдер болом десеңиздер, попробуйте этип көрүңүздөр. Нет, профессиональный трейдер болом, бул жактан акча табам десеңиздер,
анда туруктуу иштей турган стратегияга өтүңүздөр. Ушундай стратегия менен суда кылууну сунуштаймын. 5 мүнөттө 5 миң доллар тапкан деген $100 3 миң долларга көтөрүп койдум дегенге ишене бербейбиз. Анткени бэкграунд арткы жагында ички кухнясында ал канчанчы $100. Может $1000 билбейбиз да. Ошол үчүн удачный бир лотереяны утуп алам, джекпот утуп алам деген иллюзиядан алыс болобуз дагы. Конкретно иштейбиз. iMarket'e $100 dedinse minimali. Минимальный $100. Kança плечоға чейин алса болот экен аяк. Бирге 3 чейин. Биринчи ачылганда 1 миң берет, 1 лот оборот кылганда, либо 3 лот оборот кылганда болуш керек, скорее всего. 1 3 миңге чейин көтөрсөңүз болот. Плечону көтөргөндө майке риск да көтөрүлөт, прибыль да көтөрүлөт. Түшүнөсүз, Ал жакта балансы канча суммадан койсок баштасак болот мисалы? $100. $100. Анда $100 баштай турган болсо, годовой төлөп коюп туруп анан $100 баштай берсек болот турган, түшүнөйбү? Сиз суроону баштай айтсаңыз? Годовой жанагы сен менен кошулганда төлөп коюп туруп, вот годовой деп атпайсыңбы $100. Анан кийин кошулуш керек да алга, туурабы? Өзүңүз депозитиңизге $100 баштасаңыз, азыр атары чоңойгон, объему чоңойгон. Алтынга бир $500, $1000 менен баштасаңыз болот. Бул 2024-жылдары $100 иштесе болот эле. Азыр болбой калат тилекке каршы. Если валютный пара менен иштемесеңиз, $100 жетет. Мага жото болбой кетти. Вот годовой деп атпайсыңбы, сага кошулуп мен менен сигнал алыш үчүн. Ошону төлөп коюп туруп анан кийин кириш керекпи дейм да. Ошону билейм. Если клубка кошулам десеңиздер. Андан сырткары бизде практикум бар, достор. Клубда биз даяр сигнал беребиз, ал эми практикумда чогуу практика кылабыз. Прямой эфир болот, сиздерге стратегиялар жөнөтүлөт. Бир жумада 2ден прямой эфир болот. Ошондо бизде жалпы 8 прямой эфир болот, ушундай. Чогуу суда кылып, чогуу анализ кылып, чогуу разбор кылып, мына жер туура болду, мына жер туура эмес болду дегенде. Ал практикум болот, достор. Онлайн болгон үчүн ал $200, 1 ай болот. Ал 1 ай болот, $200. Ушунун эле офлайн форматы бар. Бул 50 миң сом болот. Тоже 1 ай болот, бир жумада 5 күн. Валютный пара менен алтындын кандай айырмасы бар? Алтынга көбүрөөк акча иштеш керек болуп калабы? Алтындын баасы кымбат. Бул металл, алтындын баасы кымбат. Ошол үчүн. Валюталар арзан. Графиктен салыштырсаңыздар болот. Дагы суроолоруңуздар барбы? Саат канча болду? 45 болсо, азыр 15 мүнөттөн кийин сабакты жыйынтыктайбыз, достор. Саламатсызбы? Жанеже. Суроом эме болуп атат. Мен өзүм самоучкамын. YouTube'дан көрүп таза окутуп келдим да акырындан. Анан вот суроом таймфрейм бири-бирине байланыштуубу? Мисалы 4 сааттык менен анализ кылып, анан 30 мүнөттүк менен торговля кылып, мисалы ошо 4 сааттык менен 30 мүнөт байланыш болушу мүмкүнбү? Мүмкүн. Эми 4 сааттык бул деген чоң таймфрейм да. Глобальный эсептелинет. Ал жактан точка входа таба албайбыз да. Жарым сааттан ошо 5 мүнөттөн точка входа тапсак болот. Бардык сделкалар минуталык коюлуп болот го дейм. Меники минуталык эмес. Интернеттин жакшы болбой атчы.
Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Азыр ошондо сиз 4366-дан сел ачып 4315-терди күтүп атасызбы? Ооба. Болот? Болот, конечно. Бирок что-то аябай жарым саат эмес, көп убакыт алчудай го. Ооба, азыр уже саат 10:30 болду. Вот эртең жетпесе дагы. Бүгүн Алтын өзүнүн АТР'ын достаточно жеди да. Достаточно АТР'ын коротту. Ошондо ошондо бүгүн кечке чейин же эртеңкиге чейин деле күтүшүңүз мүмкүнбү буну, Ооба. Бүгүн эсиз күтөбүзмүн. Азыр мен жабамын. Саат 10го чейин кармайм. 10го чейин? Эртеңки саат 10го чейинби? Жок, кечки саат 10го чейин кармайм да ссылкаларды. Азыр Ранактан объем чыгат, саат 6 болсо, саат 10 уже объем чыкты Ранактан, потому что торговый сессиянын экинчи бөлүгүнө өттү, американский. Эртең менен азиатскийде жакшы кыймылдайт бул. Эртең менен 4:30 туруп эч ким соода кылбайт, билем. Ошол үчүн анализ үчүн өттүм. Стоп лоссуңуз болсо 4388 койдум. 388-те, да? Ошондо түн жарымда дагы соода кылса болобу? Болот. Бирок объем аз болот Ранакта. Кайсыл убактарда жакшы болот? Валюталарга жакшы болот. Азиатский валюталарга болот. Лондондо европейскийлерге болот. Британский валюталарга. Мен сурайын дегем. Мен интернеттин бузулуп кетип атты да, угулбай кетип атат. Вот сурайын дегенде, например, $100 алып эле иштешип турган болсо, сен өзүңдүн процентин алып бизден болот го трейдерлер. Утканды процентин алып иштесе. Процент арам болуп калат да. Жок, биз утабыз да, биз утканда сен 10-ге 20 өзүңүн ставкасын 30% аласың болду. Ушундай трейдерлер бар да, предлагать этет. Бизде андай жок. Анализ сатып мен иштеп атпаймынбы? Жок, мен утуп атпаймын соорунда. Мен процентин берип коем сага, туурабы? Анын айырмасы жок. Мындай төлөгөндө деле айырмасы жок. Все равно төлөп коем. Билбейм беки, биздин өзүбүздүн внутренний политикабыз ушундай. Процент албайбыз. Мисалы, биздин клубда $100,000 депозити бар, $50,000 депозити бар. Крупный трейдерлер бар да. Алар, допустим, иштесе $3,000 берген, алар үчүн невыгодно да. Андан көрө годовой $1,200 төлөп койгон аларга выгодно. Анан мисалы $100 иштесе, бирөө $30 берип койгон күн сайын невыгодно да. Лучше фикс берип койсун, анан каалагандай прибыль ала берсин. Жок, ал мындай күнгө деле эмес, канча чогултасың, мисалы мен берилет да, бул нормально утуп анан 30%, 20% алып. Ошондой трейдерлер каяктан таптыңыз? Не, ушундай предложение кылгандар болот да, тиякта. Ошолордун каба бериңиз. Бизде алар деген алыста, аларга самжейде калбайсың деген чөтөк. Алыс болгондон орустар бар, украинец бар, билен аякта сулашат аларды ишмеш деген. Эми биздики сен болгон ишенген үчүн сен кылсаң болот да. Сен биздекесиң да, Кыргызстан болгон. Көптөр кирмек да, кыргыздар азыр трейдингке кызыгып атат, көптөр кирип сен жана процент алып койсоң, биз бөлүп турган болот. Сиз азыр иштей элексиз да, мына берейим деп айтып атасыз. Иштегенден кийин бергилер келбей калат. Же иштебедим деп. Андай болбойт. Если сен ошону bir какой-то bir немесин кылыптын, bir немесин сен через тебя алып коесуң, алардын берилбесе, анда хочнуга жиберебиз, туурабы? Жок, сиздердин счетуңуздарга мен дос боло албайм да. Беребиз, бизди чыгарсак, ким эле кетип калсын, каждый день утуп эле беребиз, жөн эле беребиз. Даже 50/50 согласендар бар да. Атыңыз ким экен? Бектур. Бектур байке, сиз менден улуу окшойсуз, канчадасыз?
улумун жакшы эле 40-тан ашып өтүп калдым. Ошо байке вот мен кээде адамдар өздөрүн таңуулай бергенде айтам да, бул жерде условияны мен коем, жакпаса кабыл алба депчи. А сиз жашыңыз улуу экен да, мынтип айтсам капа болуп каласыз. Условия эмес, просто Тилге каршы андай условиябыз жок. Бул ичинде ойлонгула оңой нерсе баардыгы болот да. Свечалар боюнча жана таякчалары дагы базарга билет этеби, өтпөйбү? Этет. Куйруктарыбы? Ооба, куйруктарычы. Мисалы, линияга куйругу тийип, кайра өйдөгө же ылдыйга мындай ошо линияны жарып өткөн болсо, Отбой болот да? Отбой от уровня, либо отбой от трендовой линии. Ложный пробой. ложный пробой болот экен да. Өзүнүн денеси толук тийип же толук жарып өтсө, ана базарга кыймылдаган болот да. Пробой. Келесинче бар пробой, анан ложный пробой да, Герчиктин айтуусу боюнча. Бирок рынокто тест кылып көрсөң да ошол 2 свеча жакшы иштейт да, калган свечалар алдап коет. Силер 5-6 жылдан бери рынокто издейсиңер го. Ушуга чейинки мисалы башында же канча минус болдуңар эле? Бир күндүк чоң минусумбу же общий минусумбу? Общий. Общий $5-6 жетет. 5 жылда. 5 жылда, Себеби мен риск менеджментти жакшы тактайм. Биринчи эле трейдингди үйрөнгөндө мага риск менеджментти, RR1-ге 3-тү иштеткенди үйрөткөн. Разгон, full margin дегендерди мен кийин билгем. Андан кийин Герчиктин окуганда дагы железный дисциплинага түшүргөн. Ошол үчүн мындай поиск рисктерди кылбайм, full margin дегендерди. Максимум ушу $5-6 жоготмун. Бирок андан ашыгы менен таптым. Вообще анча көп эсе ашып жататмын го. Саламатсыз, Айжан. Бул ликвид анан хантер деп койчу элесиң, кандай айырма бар? Ликвид зоналардыбы, стоптор чогулган зона, анан хантериңизди билбейт экенмин. Ликвид бул стоп лосстор топтолгон зона да. Уровни, локальные уровни. Локальные уровни. Ликвидди көр, болбосо ликвидке айланасың деген сөз бар рынокто. Так, кандай суроолоруңуздар бар? Азыр мүмкүнчүлүк болсо бул немеден кайсыларды көрсөтүп бере аласыңбы? Кандай дейсиз, башlayсыз? Азыр ликвид кайсылар ликвид болуп айтылат, ошолорду көрсөтүп коя Локальные аласыңбы? уровни, маленький таймфреймдеги кичинекей уровеньдер ликвид зона болуп эсептелинет. Локальные уровни. Так, саат уже 10:55 өттү. Графигим карайын. Мен графигим көрүндүбү достор? Мына мен белгилеп койгон бул азыр жарым сааттык уровень. Ой, точнее, жарым сааттык таймфрейм. Мына мен белгилеп койгон локальный уровеньдер ликвид зона деп ICT'де, стратегия ICT'де ликвид зона деп эсептелинет. Бирок уровеньди эле карайсыз. Вот мына кок менен белгилеп койгондор. Окей. Так, ошонун ичинен дагы достор, уровеньдин ичинен дагы зараженный уровни деген бар достор.
герчик эреткенде зараженный уровни, ошол жерлерде стоп-лосстор көп чогулат, крупный стоптор чогулат, рынок ошол жерге барат. Ал эми стоптор аз чогулган жерге рынок барбайт. Бул эми технический, бирок рынокто фундаментальный дагы фактор болот достор. Рынок эгерде ар бир ликвидти жей берсе, анда жалпы флетте туруп калмак да, флет мындай свечной коридордо туруп калмак. Ошол үчүн каждый ликвидке рынок барбайт. Мисалы алтындын астында канча ликвид бар, али бар элек. Ал эми үстүндө да канча ликвид зоналар бар, али рынок барышы белгисиз да. Кайсы таймфреймге кирген Бул болсоң, жерде фундаментальный фактордо караш керек. Кандай дейсиз? кайсы таймфреймге кирген болсоң, ошол таймфреймдин ичинде линия чийген жакшыбы же эки чоң таймфреймди чийип алган жакшыбы? Биринчи дневкада, андан кийин кичинекей локальныйда чийесиз. Дневкада чийиш керек сөзсүз. Ооба, рынок направлениясына глобальный направление бул дневкада болот. Мисалы достор, азыр мына Иран менен АКШнын ортосунда Ормуз кысыгынын үстүнөн өкүм жүргүзүү талаш болуп атат да. Ар бир өткөн танкерлерге нефтинин баррелине процентке отурабыз, фикс суммага отурабыз деп, же болбосо согушту токтотпойбуз. Ал эми ортодо Пакистан, мусулман мамлекеттери жараштырууга аракет кылып атат да. Бул деген фундаменталдык фактор. Эгерде жок, согуш болду, токтобойт, нефть ташы өсөт деген болсо, түшүп кетет. Бул учурда биздин өйдөдөгү ликвидтерди рынок уруп ойнобойт. Ошол үчүн технический анализдин өзүнө караганда мындай бир бутуң менен баскандай болуп каласың да, если фундаментальный дагы толук билип карай турган болсок, анда уже эки бутубуз менен уверенно басып калабыз. И эки анализ ар дайым бири-бирин толуктайт, бири-бирине каршы иштебейт. Түшүндүрө алдымбы? Анан баягы YouTube'дагы свечной анализдер, анан ликвид биякта ликвид бар, берде эмнеле бир нерсе бар дегенде, ал именно candle price action болгондо, price action көпчүлүк учурда алдап коет бизди. Ал эми классикада рыноктун мындай общий направлениясын караганда, потом фундаментальный факторду кошкондо биздин анализибиз ыктымалдуулугу көбүрөөк болот. Конечно, 100% иштейт деп айта албайм. 70-80% ыктымалдуулук менен иштеп берет. Түшүндүрө алдымбы? Жана силер менен чогуу биякта бирөө ачылып да, силердин эмеңерди көрүпчү. Сделка ачылып да. Анан кийин где-то $35 стоп-лосс коюптур. Анан кийин $35 стоп-лосс коюп, спокойно уктай берсе болобу же? Депозити канча экен? Депозити өзү аз эле го дейм. $35 жетет экен школ, маржа Жок, жетет. Стоп-лоссун $35 коюптур. Эмеге 4300 ошо 88 дедиңерби? 4388-ге коюптур стоп-лоссун. Анан мен айтып атам, сен спокойно уктай албайсың да деп. Ал уктабай карап чыккан менен деле эчтеке кылбайт да. Жок, ошо спокойно уктай берсе болобу, ачык коюп? Ооба, уктай берсин. Же если уктай албаса, жаап жатсын, тынчыраак. А так силер келе атпайбы ийгинсиңер? Бул жерде психологический фактор дагы бар да. Кыжаалат болгон, тревожность болот. Плюска чыганбы, минуска киремби, жапсамбы, жаппасамбы, не кылсам же күтөйүнбү деген ушундай абал болот да. Эгерде психологический даяр эмес болсо, адам, трейдер, анда нормальный сделка кылганга, же болбосо тек профитти күткөнгө сабыры жетпей калат. Илимдин тили менен айтканда, эмоциональный баланс жетпей калат да. Эмоциональный баланс жетпесе, сделканы жаап койгон жакшы. Анткени стресс гормондорубуз көбөйүп кетет, кортизолдорубуз ашып кетет. Анан физический денсаулыкка зыян болот. Эгерде эмоциональный баланс жете турган болсо, анда сделканы узак кармайт и көбүрөөк пайда табат. Психологиянагы, мындай кошуп койгонго болбойт.
Жана бирөө суроо берем деп атты эле. Ошол кайсы убакытта кирсең, мисалы жарым саатка же 1 саатка кире турган болсоң, ошодон сделка ачкан болсо 1 саатка таймфрейм болсо 1 саат күтүп отуруш керек ошону же Жок. стоп азыр 1 эже саатта айткандай 1 стоп свеча коюп. пайда болот байке. Ооба 1 ошондой саатта анан 1 свеча пайда болот. Сделка 1 саатта жабылбайт. Может 2 саатта, может жарым саатта текке жетет. Эми рыночный ошо 1 жүзүнө саатка жетпей деле баа көтөрүлүп же түшүп кайсы ачкан болсоң жапсаң боло берет да, жок? боло берет. Желательно ручной фиксация кылбай, текке, стопко жетишке күтүш керек. Ошону сурайм деп эмне как раз анда овертрейдинг болуп, мына кайра сделка ача берет да. Рахмат. Так, 11 болду. Сиздерге 1 сааттан бери сабак өттүм. Сабак канааттандырарлык болсо ооба, жакты, жакпаса жакпады, түшүнсөм түшүндүм, түшүнбөсөм түшүнбөдүм деп айтып кайтарым байланышып бериңиздер. Мен бул сабакты сактаймын. Андан кийин достор, так, насчет клуб, мына байке айтты го, Бек Турсун деди, Бекболот байке. Бизде клуб фикс $1200 студенттерге, сиздер эми биздин полноценный студентибиз эместер, ал эми орта студенттерге $500 кылып бергенбиз. $1200 бул сырттан келген адамдарга. VIP студенттерибизге бул 1 жыл бесплатно болот. Ал эми нет, жок, өзүм үйрөнүшүм керек, дальнейшем дополнить этишим керек дегендерге бизде практикум бар. Бул прямой эфирде болот сабактар, стратегиялар жөнөтүлөт. Риск менеджмент и ал жакта фундаментальный факторду анализдегенди үйрөнөсүздөр и психология трейдинга. Бул онлайнда $200. Бүгүнкү күндө $200 курс жок болуш керек. Курс эмес, бул вообще-то практикум, практика кыласыздар. Оффлайнда болсо 50.000 сом. Бул офиске келип, чогуу анализ кылып, чогуу сделка ачып, каталардын үстүнөн иштеп, кайер туура болду, кайер туура эмес болду. Потом управление деньги, money management, финансылык сабаттуулук дагы болот оффлайнда. Онлайнда болсо money management жок, тилекке каршы. Так, ушундай. Дальше толугураак маалымат алам дегендер менеджерге кайрылсаңыздар болот. Мен азыр Telegram каналга менеджердин WhatsApp ссылкасын таштап коёмун. Так, бул жерде бизде эки менеджер бар, Махаббат жана Мунара деген. Ал менеджерлер байланышса, сиздерге башка курс сатканда деле байланышат, это факт. Айжанан курсун окуп эмне кыласың? Биздикини ал, биз сага бат-баттан акча тапканды үйрөнөбүз, боп кетишти үйрөтөбүз деген мошенниктер дагы чыгышы мүмкүн. Акчаңды салсаң көбөйтүп беремин дегендер да чыгышы мүмкүн. Ал жактарга салгандан иhtiyat болобуз. Сиздерге Мод Капиталдан только Мунара, анан Махаббат деген менеджерлер байланышат. Все, башка түшүнбөгөн сурооңуздар жок болсо, мен сабакты жыйынтыктайын. Сиздер болсо ой пикириңиздерди Telegram каналга либо WhatsApp группага калтырсаңыздар болот. Так, мен азыр записке түшүрөмүн. Жакшы, сау болуңуздар.